Анан баягы Кыргызстанда чыган илимпоздордун бири тилчи, Манас таануучу, котормочу 1953 жылы баягы жазыксыз жерден камакка алынган Зияш Бектенов деген атабызды барыңыздар жакшы билесиздер. Ошол Алпе китебине дагы ошол авторларынын бири. Бүгүн ошол киши 94-жылы каза болгон экен. Бүгүнкү күнгө чейин эстелиги коюлбай, бир мындай атын тааныган мурдагы кишилер эстейт, а жаштар бирөө дагы эстебей калды да. Ошон үчүн баягы Кыргызда жакшы сөз бар. Өткөндөр ошол даңкталмайынча тирүүлөр баркталбайт деген. Алмаз Акымжанович, ошону да эсиңиздерге алып, бир эстелигине, ошол китептерине жардам өкмөттөн акча каражатын бөлүп жардам бериңиздерди суранам.